Ey, lapuk dese. Sen ne bilbeysin mi bunu? Bunun lapuk dep koyat orusça. Kırgızça tuğanдар. Бұл уйгак. Кол алдыбызда турган эң сонун нерсе бар. Бардыбыз көргөнбүз, билебиз. А бирок кантип пайдалашты мен силерге как фармацевт катары тамырындагы, мынакей жалбырагында дагы сонун нерселер бар. Жүргүлө көргүзөмүн. Карап тургула. Тамыры өзүнчө кетет. Муну өзүнчө шорпо кылабыз. Жакшы эки жалбырагын биз азыр сонун салатка кошобуз. Дамдуу боло турган суу. Мынакей бир аз картошка. Эми мынакей. Баягы биздин уйгагыбыз. Мынакей байкадыңар, баягы бир аз эт бышыптыр. Биз буга кошобуз баягы биздин уйгагыбыз жана картошкабыз. Тугандар, экөө бирдей эле бышат. Япондуктар менен кытайлыктар атайын буну өстүрөт, культивация кылып. А биздики андан сонун, биздики жаратылыш эң пайдалуу. Муну биз мынакей кипяток кайнаган сууга эсип коебуз. Анткени бунун глютен, литен деген ачуу заттары бар. Ошону алып салгандан кийин жегиликтүү болот, абдан дамдуу болот. Ачуулугун алып салыш үчүн. Азыр биз шорпо бышканча сонун салат жасайбыз. Биздин жалбырагыбыздан. Эми силерге мынакей кошордо дагы да эскертем. Бул уйгактын улам картайып өскөн сайын ачуу болот. Инулин, гликозид дегендер ачуулук берген заттар бар. Ошо силерге ачуусу болбош үчүн этият болгула. Жада калса жарым саатка чейин кайнатсаңар жакшыраак болот. Жаллаттын эле жаңгагы биз кошобуз. Даамын жакшыртыш лимон, базилик деп коет. Райхан 2 мындай кашык кошобуз. Албетте туз окшошот бекен. Биздин албетте оливкалык май. Биздин сөөк бекте турган кунжут. Эми биз жакшылап аралаштырабыз туугандар. Шорпого келдик туугандар. Шорпо. Эң маанилүүсү ширеси туугандар. Даамы да сонун. Пайдалангыла.